Жол кайгыл кызматы мал ээлерине жол аркылуу күндүз айдоо керектигин, малды мүмкүн болушунча жолдун оң жагына жакын айдоого тийиштигин эскертет. Жергиликтүү маанидеги жолдорду кошпогондо аларды автомобиль жолдорунун боюна жана газондорго жайууга тыюу салынат. Жол кыймылынын коопсуздугун камсыздоо башкы башкармалыгы жол эрежесине ылайык малды жолго кароосуз калтырууга атайын бөлүнгөн жерлерден башка жерде ошондой эле караңгыда айлана начар көрүнгөн шартта малды темир жол жана жол аркылуу айдоого болбой тургандыгын билдирет. Ошондой эле башка жолдор бар туруп асфальт жана цемент бетон төшөлгөн жол боюнча мал айдоого да болбойт. Укук бузуулар кодексинин 190-беренесине ылайык бул эрежелер бузулса 1000 сом айыппул каралган. Жогорудагы жоопкерчиликтен тышкары эгерде жол кырсыгына жолдогу мал себеп болгондугун соттук техникалык экспертиза тарабынан тастыкталса, анда мал ээсинен транспорт каражаттын ээсине келтирилген мүлктүн зыяндын ордун толтурууга талап кылынышы мүмкүн. Эгерде ушундай эле жол кырсыгынан унаадагы адамдар денелеринен жаракат алса, анда мал ээлери алардын даарылануусун төлөп берүүсү керек. Мындан башка адамдар каза болуп калса, анда мал ээлери кылмыш жаза кодексинин 127-беренеси жол бузуу этиятсыздыктан өлүмгө алып келүү боюнча иш козголот.